Eki bir tuğan. Abhaz jomogu. İlgeri ötkön zamanda Askalı todo eki bir tuğan jaşagan eken. Ertele аңчылыкка чыгып, кечинде олжо менен үйлөрүнө кайтып балдарын багышчу. Bir günü аңчылык кылып жүрүшүп, кеч киргенин байкабай калышат. Бул тоодо караңгы киргенде айланада эчтеке көрүнбөй калчу экен. Тоодон түшүп келе жатып, улуусу эптеп өтүп кетсе, кичүүсүнүн буту тайып кетип, илинип калат. Колун кое берсе жардан учат. Бутуна эч нерсе илинбейт. Айлана капкараңгы, таң атканча асылып турууга мажбур болот. Акыры алдан күчтөн тая баштайт. Агасына: "Ага, күчүм калган жок. Эмне кыларымды билбейм" десе, анда агасы: "Эң жакшы" деп жооп берет. Инисинин кыжыры кайнап, "Бул эмнеси" деп чыйрала түшөт. Агасы сөзүн андан ары улайт. "Сен өлүп калсаң, менин малым көбөйөт" дейт. Иниси ызырынып дагы чымырканат. Агасы: "Аялыңа да үйлөнүүгө туура келет" деп инисинин абдан кыжырын кайнатат. Иниси: "Айбан агам бар экен. Мен өлбөстөн мунун жазасын беришим керек" деп таң атканча чымырканып чыдап турат. Жарык киргенде бутун кое турган жерди таап, жардан чыгат дагы агасын качырып кирет. Агасы: "Ай, сабыр кыл, өзүңдү колго ал. Сага түнү бою күч берип турган ким болду" дейт. Анда иниси: "Өжөрлүк менен өч алуу болду". Анда агасы: "Мен сага мындай сөздөрдү сени чыйралтуу, кайраттандыруу үчүн айттым. Болбосо сен чыдай алмак эмессиң. Кээде ачуулануу адамдарга күч-кубат берет. Сен дагы өжөрлүк жана ачууң менен өз өмүрүңдү сактап калдың, иничегим" дейт. Иниси баарын түшүнүп, агасына ыраазычылыгын билдирген экен.